огороддо калган акыркы помидорлордун баардыгын чогулттук. Өзгөчө мындай көк помидорго чейин жада кылсам мындай кичинекей көгүнө чейин. Эми мындан кышкыга салат жасайбыз. Салатыбызга 10 литрлик чакадан 3 чака көк помидор. Видеодон көргөндөй кылып туурап аласыздар өзүңүздөр. Андан соң бизге союз керек делет. Союзден 10 литрлик чакадан жарым чака союз тилке кылып туурап аласыздар. Мындан тышкары бизге 2 чака болгар калемпири жана 5 даана пияз керек делет. Бир пиязды дал ортосунан 3кө же 4кө кылып бөлүп алсаңыздар болот. Азыр видеодон көрөсүздөр. Мынакей. Бул жерде болгар калемпири жана пияз турат. Бизге 1 литрлик өсүмдүк майын куясыздар. Майлуураак болсун десеңиз 2 литр, 3 литр колдонсоңуз болот. Бул сиздин кандай майлуу жакшы көрөсүзбү, жакшы көрбөйсүзбү, ошондон көз каранда. Мындан тышкары татымына жараша туз, 50 грамм мурч кошобуз биз. Ал эми баардыгын кошуп алган соң толук жакшылап аралаштырып, жай отко кайнатабыз, бышырабыз. Бул жерден кээ бирлер таң калышы мүмкүн, суузу куйбайсыңарбы депчи. Бул жерден помидордон өзүнүн суусу чыгат. Бизге мындан тышкары 700 грамм чеснок коштук, сарымсакта. Сиздер кааласаңыздар 1 килограмм кошсоңуздар болот. Болгар чесноктон тышкары, чеснок мынтип шереси, помидордун шереси чыгып, кайнап чыккандан суусу көтөрүлүп калган соң, ошондо гана чеснокду кошобуз. Андан кийин 2 байлам укроп жана 2 байлам петрушканы дагы майдалап туурап, аны дагы кошуп, укроп, петрушканы кошкондон кийин дагы 15 минут жаятка коебуз. Чыгарып аларга жакын 5-10 минут калганда 6% уксуздан 50 грамм кошосуздар. Мен 6% уксуздан 50 грамм коштум. Андан соң жаятка койдук дагы. Жаятты дагы 10 мүнөт тургандан кийин мынтип банкаларга койдук. Бизден папам бизге дайым от жагып жардам берет. Ал эми мамам азыр бул жерден банкаларга коюштуруп жатат. Менин ата-энемдин мага эң жаккан жери, алар дайым биргеликте иш алып барат. Аял эркектин жумушу дебей. Ушул жагдан мен ата-энеме сыймыктанам. Алар ушуп баягы бул эркектики, аялдыкы дебестен бири-бирин дайым аяп, бири-бирине жардам берет. Кечээ мамам папама чөп жыйышкан болсо, бүгүн папам мамама салат жасашып жатат. Чалым кыйналбасын деп ошого жардамдашып атырмын да. Чалы кыйналбасын деп жардамдашып атыптыр. Балдардын колу бошоп жатыр, бирөө ой жайып атыр. Бирөө талаада жүрүш. Папамдан ушул сапаты мага аябай жагат. Кундуз, кел чесногуңду ачып берейин, кел помидоруңду өткөрүп берейин, кел отуңду жакып берейин, дагы эмне кылайын деп дайым ошол мамамдын жанында жардам берип турганы аябай мага жагат. Ери шаркак дайым экөө биргеликте иш алып барганы биз үчүн үлгү. Эмне дейин, ушундай ата-энебиздин баарына Кудайга 1000 мертебе чексиз шүгүрлөр болсун. Ал эми сиздер мындай салатты жасап жеп көрүңүздөр.